Нургүл айым, сиз айтып кетсеңиз, сиз айттыңыз эле, ушул токтом бул дыйкандарга каршы иштейт деп, эмне үчүн? Биз мен өзүм позициянын элдин өкүлү болгондон кийин биз эл менен Кыргызстан боюнча азыр соц тармак аркылуу байланыштабыз. Группаларыбыз, Telegram, WhatsApp группаларыбыз бар. Биз каршыбыз бул мыйзамга, себеби бул свод нормативно-правовой акта бул токтом мыйзам жер кодексине өзгөртүү киргизилген. Конституционный мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Ошонун негизинде 309 токтом кабыл алып атат. 17 декабрь 21 жылы Айыл чарба министрлигиненчи. Анан бул токтом эмне себептен биякта эмне камтылып атат да, эмне себептер? Мына бул мамлекеттик жерлер бизде ар бир аймактарда 453 айыл өкмөтүлөр бар. Ар бир аймактарда карапайым дыйкандар бар. Ошол жерлерди иштетип келген. Канча жылдан бери ошол жерлерди иштетип келет, бүгүнкү күнгө чейинчи. Кредиттери бар, өзүн камсыз кылат. Бүгүнкү күнгө чейин Айыл чарба министрлиги бир да ирригационный суу маселесин, бир дагы айыл чарба маселесин чечип бербеген карапайым дыйкандаргачы. Анан ГСМ өстөрү эме менен эметишет. Трактор кандай маселе, үйрөн болобу, кандай маселе болбосун, өздөрүн камсыз кылат бүгүнкү күнгө чейин. Анан азыр эң рентабелдүү, эң жакшы жерлерди бүгүн Айыл чарба министрлиги азыр поэтапно деп атат, как пилотно азыр акырын алышат бул жерлерди. Анан жанагы племенной, семеноводческий 260 үйдө эмелер бар, кооперативдер киргендер, чарбалар бар. Ошолор баягы эле байыгандар байыт, карапайым элдер жумушсуз калат, миграцияга кетет. Мен ошо карапайым элдин атынан келип ошол биз каршылыгыбызды айтканды билдирдик. Мен ойлойм, бул мыйзамды кабыл атканда биякта Мариповдун учурунан башталган. Бул 2017 жылдан бери келаткан эмелер. Буга себеп болгону, мен 2017 жылдан баштап депутат болуп келгенден кийин биз Скрябино научно-исследовательский институт деген аграрный академиядан 446 гектар жерлерди тапканбыз. ГПЗ Сокулукский, анан кийин учебно-опытный хозяйство. Мыйзамсыз субарендага беришип, анан миллион деген гранттарды алынган. Ал гранттар тарабынан бул сиз азыр Айыл чарба министринин бул башка темага азыр кирип кетебиз да? Мен сөзүм колдоп кетет. КНАУ, Кыргызский национальный аграрный университет, Министерство образования карайт. Мына бул иши билет, ошончо мен сиз чөткө жок. Азыр мен буну айтып кетейин деген негизи Кыргызская научно-исследовательский Кирниш деген бар. Бул азыр если биз түйүнө кирсек, через Минюс база данных алсак, КНАУнун могучу эмелерин учредительдери ким болгон. Мен 2016 жылы бала бакчаны кайтарам дегенде, бул жерлер полностью бала бакча Айыл чарба министрлигине болгон. Анан кийин 2017 жылы бир айдан кийин эле айыл Министерство образованияга өтүп кеткен. Бул себептер учредительдер Кирниш болгон, Айыл чарба министрлиги менен Министерство образования. Бияка Минюстун эмесинен терең касып келсе, мен уже бунун баарын изилдеп келгенмин. Анан бул биздин темага кандай тиешеси? Бул тиешеси эмнеге себептен? Биякта азыр бул жерлердин баарын жанагы кластерный метод дейт, карапайым элдер четке кагылып калат. Кластерный метод менен баягы эле аффилированный или закон о конфликте интересов дегендер бар. Баягы эле бай фермерлер, допустим, бай фермерлер аталык или бөлөктөр бар. Алардын өзүнүн деген 500дөн ашыктан гектарлап или допустим бизде 1000 деген гектарлап өзүнүн жеке менчик жерлери бар. Алар өздөрүнүн жерлерин иштетсе болот. Карапайым эл арендага алып ошол жерлерди иштетип үй бүлөсүн баккан адамдар болгон да. Анан булар биякта эң негизги максат, просто бунун эч ким азыр кагаз жүзүндө жакшы жазылып калган, эң негизги максат могу токтом менен мыйзамдын жер реформасында жерлерди субарендага берүү, анан гранттарды алуу. Рахмат. Замминистр мырза айтып кетти. 40 районду кыдырдык депчи. Мен 40 райондун атынан айта алам. Жалаң эле айыл өкмөтүлөрдү дежурный адамдарды алып келген. Бир дагы определенный фермер аякта катышкан жок. Себеп
Все мына азыр Тилек мырза айтып кеткендей при закрытых дверях болуп атат. Күнүгө акимчилик мына кабинет министр айыл чарбаны, айыл чарба министр акимди, аким болсо айыл өкмөтү. Айыл өкмөтүнү болсо давай кыймылда, буну тездет. Это все в неофициально, неформальной обстановке өтүп атат. Жумуштан айрыласың, себеби азыр жаңы мыйзам негизинде полностью биз айыл өкмөтүнүн маселесин биз чечебиз деп. Бул ачуу чындык. Буну болсо президентте азыр президентский форма правления болгондон кийин Тилек мырза туура айтып атат. Азыркы болуп аткан реформа эртең күнү башы бар, аягы бар. Бунун баарына бул антинародный деп атасак болот. Буга баарына эртең күнү жооп беришет. И буга бир гана президент жооп берип калат. И ошону буну ввели его заблуждение определенный адамдар, определенная группа лиц, бир грант и бир жерлер депчи. И буну элдер катышкан жок. Элдин үнүн укса, фермерлер ыйлап атат. Мына азыр булар 40 район деп атат. Мына азыр Тилек мырза айтып атат, бир айыл чарба министрлигине өтөйүн деп атат депчи, 11 комиссия депчи, а 453 айыл өкмөтүн эмне эсепке алышпайт? Ар бир айыл 52 айыл өкмөтүдө ар бир айыл өкмөтүнүн өзүнүн эмеси бар да, вопростору бар, местное значение. Анан кийин булар жана 75% деп атат. Уже баары мыйзам, баары эметилип кеткен. Анан булар жана айыл чарба кооперативдер деп атат. Мына азыр мына айтып атат, Рейна Кенчти биз өткөзгөн эмеспиз деп атат. Рейна Кенч бүгүнкү күндө мен токтомдордон көрдүм, өттү. Мына менде мына прокуратуранын кагазы бар. 16-жылы мына научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ, принятый Жогорку кеңешим 16 ноября 2016 жыл, целью которой является улучшение продуктивности местного скота, освоению навыков и знаний в сфере искусственного осеменения в соответствии с международными стандартами, были выделены грантовые средства в размере $1 370 000. Из них Исламский банк, анан эң негизгиси $132 000 было выделено из республиканского бюджета. И анан дагы жана оборудованияга приобретение 104 000 евро да моундай миллион деген гранттар бар. Бизде аграрный республика 30 жылдан бери айыл чарба министрлиги коррупционный элементтери менен бүгүнкү күндө жөн эле азыр бияка жана токтомдун негизинде о развитии сельскохозяйственных, семеноводческих и племенных хозяйств болмок жөн эле кооперативдерди кошуп койду. Жөн эле кооперативдерди кошуп койду. Просто аларды да заблужденияга эметип атат. Анан 3 жылдык проект кылып азыр эметип, анан 3 жылдын ичинде азыр эң негизги биякта мен 100% уверена, что азыр эң негизги субаренда менен анан грант. Сиз туура айттыңыз. Эмне үчүн айыл чарба министрлиги болуп, эмне үчүн булар жанагы багара жанагы жерлерди эмне үчүн булар сугат жер кылып айлантырбайт? Эмне үчүн ошондой жерлерди албайт? Эмне үчүн эң рентабелдүү жерлерди, особо ценный жерлерге 75% жабышып атат? Айтып калайын. Рахмат. Кошпойсуңуз болот. Бизде бир 7 мүнөт калыптыр. Мына жана айтып атпайбы, мыйзам бар да, о противодействии коррупции, а мыйзам бар да, о конфликте интересов. Тилек мырза айтып кеткендей, бул азыр источник, открытый источник, публичный пространствода алынган. Буну дагы жанагы дыйкандар баары обсуждать этип атат да, министр, айыл чарба министрлиги, допустим, жанагындай грант алып өзүнүн эметкен. Жана аффилированный лица дегенде бул жана тендерге байланыштуу катышып калат. Биякта конкретно близкие родственники. Минюстан базадан карап көрсөк, жанагы фамилиялары бир болуп чыгып атат да, или супруга, или карындашы болуп чыгып атат да, айыл чарба министринин. Анан экинчиден, анан Кирништики болгондо биякта коррупционная составляющая, близкие родственники, конфликт интересов болуп атат да, өзүнүн должностун кыянаты менен пайдаланып, он близкий дос коррупционный составляющийни колдонуп, туугандарына там вот эти гранты, вот это всё. Мындай нерселерди айтууга туура келбейт. Да, анан азыр экинчиден, азыр моуну айткончу, жанагы наука деп атпайбы, илимий изилдөө, вот эмечи Сингентанычы. Мен илимий изилдөөнү колдойм, бирок мен ошо мына 5 жыл депутат болуп, мен ушунча вот жүрөгүмөн ыйлагым келет да, просто под прикрытием науки, айыл чарба министрлиги, пусть даже Министерство образования,
мына могу миллион деген мына айтып атпайбы, Всемирный банктан 60 миллиондон тышкары гранттар келип атат. Сом менен эмес, доллар. Из них каждый жылы доллар менен. Алар просто аграрный университет, бирок булар структурный, изилдеп келсе структурный подразделение. Все взаимосвязано. Кирниш болсо, изилдеп келгенде учредителем выступает. Аны баарын база данный Минюстан уже алынган маалыматта. Анан бунун баары эмнеге алып келет? Бунун баары бизге коррупциянын элементтерин алып келет. И биз просто эл карызга батып калабыз. Бир эки эле сөз. Менин бир сунушум кыскача, биз ойлогонбуз элдин атынан эми урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу депутаттар, спикер, анан айыл чарба министрин сиз өкүл болуп министрге жеткизип барат деп ойлойм. 25% бойдон эле калса, себеби мейли илим үзүлдү, мейли кооперативдер кирсе уже 25% бойдон эле. Бардыгызга Биринчи партия түштүккө 20 февралдан баштап туруп биринчи вагондор келет уже. Чоң Ошол рахмат. жерде кандашыбыз керек. Бардыгызга чоң ыраазычылык билдирем.